Аты ар бир адамдын жүрөгүндө жашаган Кыргыздын чыган уулу Исхак Разаковду кимдир гана билбейт. Ал Кыргыз Республикасын курууда бүтүндөй өмүрүн арнап, жаш өлкөнү өнүктүрүүдө тарыхта из калтырган адамдардын бири деп эсептейм. Анын мекенге кызмат кылган улуу иштери, жасаган эмгектери кийинки муундарга өрнөк эмеспи? Анын коом деген сен жана мен, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот деген таасын сөзү эл арасында али күнгө чейин ураан катары колдонулуп келе жатат. Исхак Разаков өлкө башында турганда айыл чарбасы, өнөр жайлар өнүгүп, темир жолдор курулуп, Кыргызстандын экономикасында зор өзгөрүүлөр болгон. Илимдер академиясы түзүлүп, эл агартуу тармагында көптөгөн окуу жайлар ачылган. Мындан улам Исхак Разаков гениалдуу иш билги жетекчи катары Кыргыз тарыхында калды. Анын өмүр жолу менен таанышканда табиятынан зирек, акылдуу, эмгекчил, өтө дилгир адам болгонун билдим. Билими, акылы менен бүт өмүрүн мекенге кызмат кылганы да ошол сапаттан болгонунанбы деп ойлойм. Исхак Разаков чыныгы гумандуу адам болгону, чын ниетинен адамдарга жакшылык кылганы, өтө жөнөкөйлүгү, бир калыбынан жазбаганы өзгөчө жан экендигин билдирип турат. Ал, мен бир нерсе колумдан келе турган кишини урушам. Түсүнбөгөндө миң урушсаң деле нервиңди короткондон бөлөк эч нерсе чыкпайт. Жөндөмдүү адамдан жардамыңды аябам. Ал иштин майын чыгара аткарат деп, айрыкча сабаттуу, жөндөмдүү кадрларды ишке тартып, иштете билгени мыкты жетекчи экенин айгинелейт. Исхак Разаков Кыргызстандын тарыхындагы жарык жылдыз. Бул адамдын сырткы сулуулугу, жагымдуулугу, ички дүйнөсүнө, маданиятына дал келип, кичи пейилдиги жуурулушуп тургандай таасир берет. Ыплас саясаттан алыс болуп, өзүнүн тазалыгы, чынчылдыгы менен ошол саясатты эл үчүн иштеткен. Элди бир ууч кылып бириктирип, бардык күчүн күчтүү өлкө болууга үндөгөн. Менин оюмча, Кыргызстанга дал ошол Исхак Разаковдой таза инсан, башкаруучу керек болуп, ушундай жетекчиге чаңкап турган мезгил болуп турат. Турмуш катаал, өлүм ак. Туулдуң өлдүң. Деги өлбөстүк барбы? Ооба, бар. Ал эмгек. Эмгек гана өлбөстүктү жаратат деп Исхак Разаков айткандай, эмгектен өлбөстүктү жаратып, өз өлкөбүздүн өнүгүшүнө ар кимибиз үлүшүбүздү кошолу демекчимин. Ошол коомдук ишмердин таланттуу, көрүнүктүү жетекчинин жасаган эмгектерин жерде калтырбай, даңктуу жолун улантуучу инсандар көбөйсүн. Мамлекетибиздин кызыкчылыгын жогору койгон жаштардын саны арбыса экен дейм. Бул өмүр бизге үлгү. Исхак Разаковдун даңктуу жолун улаган уулдар көбөйсүн. Уникалдуу адамдардын улуу эмгеги ар бирибизге үлгү жана сабак. Ал адам ар дайым арабызда, жигердүү таза иштерибизде, чечкиндүү кадамдарыбызда жашай берет.